программированияға калькуляторам болар еді қотыка. Игровойлар күшті, ооба. Так, индивидуал. Қотыка. Так, бізге уже құда қаласа жаңа папка ачайлық, мұның бардығын кіргізіп қойып, CSS HTML секін күтіп отады. Ертең JavaScript'те дағы баяғы немелерді жасай тілеңіз ғой. CSS'те жаңа тектерді жаттай тілеңіз ғой. Ошолордун ошондой болобуз да. JavaScript'те да көп нерсени жатташыңыз керек. JavaScript'ке шашпай жылабыз эми. Так, jQuery ачык экен да. Пустить. Ctrl+S'ти бассаң иштебейт, через мынау перепросту бассаң гана иштейт да. Онсын дагы көрөбүз азыр секен. Так, JS. Кудай кааласа JS-тин папкаларын ачтык. Папка less 1 jQuery. Так. Как положено бул жерге src көрүп алган. Кодека. Срез кылып коесуз го сиз. Так, CSS и эки табып кетти. Так. Көрүнүп атабы экраным? CSS. Так, SCSS. IMG. Libs. Libs'tin içine сразу açıp koyalım. Libs'tin içine jQuery. Так, jQuery же бул жактан эле ала койсок болот. jQuery'ni бул жакта папкалардан ала коебуз. Нарактан үзүлүп калды. Так, вставить jQuery. CSS fonts бар экен ошондо. Фонт алып. Так. Азыр башында кыйын болот. Биринчи CSS-те дагы кыйналгансыз го, билесизби, HTML CSS-те? А бирок азыр CSS HTML оюнчук болуп калды сиз үчүн. Ону ойлонбой эле. Кудай кааласа буларам барып jQuery деп каласыз. React'тар киргенде. Так, fonts болду окшойт. Бул жерге сразу текстовый документ. Программированиянын түрү көп экен да. Ооба да ошончо көп деле детайлык. Так, HTML. Да. Python'дар ол backend. Backend'ti пока что тийишпей турабыз. Backend'ти где-то 8-9 айда. Мындайча айтканда, машинаны айдабай туруп, машина оңдошту үйрөнгөн жакшыбы же машинаны оңдоп алып, оңдошту үйрөнүп туруп, машина минген жакшыбы? Так. Style. Точка. Ертең сізді да құда қаласа сәкең башыңызға түшөт. Так. Биринчи jQuery боюнча. Так, индекс HTML. Сразу мынаны создавать этип алабыз. Запись. Кетип атат запись. Запись кетип атат. Кайсы болуп кетти мына керек. Так. Так, просто жандырабыз. Просто өзү беркинде установка кылып алсаган болот проекткечи. Но пока что ушинтип эле неме кылып турайлы. Бирок кошумча программа жакшы да барыр. Так. Урок.
jQuery'ni sekin ko'proq praktika qilishimiz kerak da Quvvat aka. Lesson qaqta qoldi bizda lesson javob. Так. jQuery. Lesson 6 ушунда bizde jQuery болуп калды. Түшүнбөдүм. Адашып калдым окшойт да. Так, individual. Так. JS-тин ичинде эле да. jQuery. Айттым го. Мынаны дальт этип коебуз. Remove project. jQuery'ni мындакка киргизип коебуз. Lesson'ду дагы киргизип коебуз. Ноутбук менен иштейсиң же настольныйбы? Меники компьютер. Баягы моноблок деп экран өзү компьютер. Оо, жаман болбойт Кубат ака, ачыгын айтайын. Экраны күйүп калган болсо бир тыйын болуп калат. Лучше компьютер алганыңыз жакшы. Так. Серси. Ноутбук эле жакшы өзү. Ноутбуктан өтөрү жокко, бирок ноутбуктар слабый да, ушягы бар. Жактан линк кылып алабыз. Так, ./src, css, file css. И сразу мына жерге скрипт кылып алабыз. Так, ./src, libs, jQuery, min.js. Ага. Так. Бисмилла деп туруп баштайлык, а? Бүгүн биз биринчи парольду бир көрсөтүп бергенмин, а сизге? Показать пароль дегендерди? Ооба. Ооба. Примерно эсиңиздеби кантип жасашты? Жок. Так, jQuery. jQuery'nin өзүнүн негизги кызматын билесиз да. Бул библиотека. Кубат ака, алло. Кандай түшүнүгүңүз болду jQuery'дин да? Өзүңүз түшүнгөнүңүздү полный мындай неме кылып бериңизчи, сүрөттөп, эмне экени ал? Кандай нерсе менен жейт экен дегендей. Библиотека экенде бир код тошогон неме жазылыптыр да, программа деген. Жазылыптыр дең. Flex start дегенде, poverchным краю дегенде, jQuery'den командалар полный жазылып чыктı да библиотека болот. Так, биринчи мындай кылайлык, а? Показать пароль, скрипт пароль менен кылып көрөйлү. Баягы примерный форма регистрацияды билесиз да? Form. Так, form. Форманын ичинде инпуттар болот, туурабы? Bizde bir input и так пока şunu kılıp turaylı type text bolup kala bersin. Buga bir label olarak koyalım. Birinci variantını gösterdim label. Bu variantında bayağınday bir kılganбыз sizge көрсөткөнмүн. Неме менен. Баягы галочка птичка болгондо пароль показать этилет, птичка койбогондо показать этилбейт, билесизби? Input. Так, checkbox. Değerini alayım. Так, input. Checkbox. И болду, вроде бы все. Пока что ушу менен кичинекей неме менен көрсөтүп турайын. Бизге обязательно эмнелер керек? Класстар керек. Туурабы? Так, биринчи класс. Класс эмес, биринчиге ID коюп коелу. Класс менен ID-нин айырмасын билесиз да, туурабы? ID бул уникальный болуш керек. Бул деле ID-ни мисалы нарактан чакырып алып бардыке кыла берсеңиз болот.
айырмасы жоқ. Просто болгону хэштег менен чакырасыз. Классты точка менен чакырсаңыз. Так, буга ID, паспорт, input кылып коелук, input. Примерно. И башында сразу BM технологиясын кылабыз, колдонобуз. Form, нижний подчеркивание 2-те. И буга да сразу класс. Так, form. Бул форм болду. Ошондо формдун ичиндегилер бардыгы форм болот, билесиз? Ооба. Так, биринчиси input text болду. Кийинкиге input login кылып коелук. Бул input так. Примерно буга да label. Бунун ичине мынаны киргизип коебуз. Так. Примерно ошондой и span элемент ачып коелук. Примерно эле көрсөтүп берейин сизге, өтө ашамдуу, Login. Так. Input'ta так, мынага placeholder коебуз. Placeholder'дун кызматын билесиз, ичиндеги жазуу. Введите пароль. Так, эми буларга мындай ID койдук, type коюлду. Дагы эмне жетишпей атат? Вроде бардыгы бар. Эми мындайча айтканда биз так, мына бул чекбокска пароль эмес, эмне пароль, логин болуш керек эле. Введите пароль, type пароль. Текст эмне? Бул жердин type'ын башкачараак кылып коюшубуз керек экен. Ладно. Type'ын неме кылып коебуз, паспорт кылып коебуз. Password. Тип пароль. Live серверди ачсак азыр. Так, live сервер. Так. Энти жаман кичине болуп кетиптир. Мындайраак кылып коеюн. Где-то 100 кылып жок дегенде. Так. Бизде чыкты логин. Эми мынага дагы так, label, input мындан label карап коелук. Label. Бул жер пароль болот ошондо. И сразу үстүнө span элемент ачабыз. Пароль. Mesela label'da мен кызматым мээде. Мындайча айтканда, input иштеш үчүн анан жанына мындай текст коюш үчүн label болот да. Жөн эле текст коюп койсоңуз чачылып кетет, ар жака чыгып кетет. Түшүндүңүзбү? Эми так, биз примерно бүттүк да, негизичи майда чудасын. Эми мындай кылабыз. Бул биринчи варианты. Бизде азыр мына жерде мындай кылсаңыз иштебейт атат иштекке, туурабы? Мындай иштейт, мындай иштебейт. Биз буну иштетишибиз үчүн мынакта эле жаза берейин, скрипт. Биринчи мынарактан создавать этип алайын азыр. Так, src. Ал жерге дагы бир папка js деген. JS'дин ичинде main.js кылып алалык. Эми main.js'ти Ctrl+S мына жерге улап алабыз. Script src так ./src js main.js Ctrl+S. Так, эми main.js боюнча бизде биринчи эмне жазып ала берейин. Көрүнбөй калып неме болуп турат. Так. Бул жакты жаап коебуз. Экиге бөлүп алабыз. Влево. Бул жактан муну алып коебуз. Так, Ctrl+S. Так, бизде эми jQuery'ni чакырып алышыбыз үчүн биринчи собачка, точнее, знак доллара болот, туурабы? Знак доллара. Андан кийин мындай. И бунун ичинде биз сразу жазып кетсек болот. Мисалы үчүн азырынча пока мындай жазып турайлы. Body. Бизде body деген билесиз кайерде жайгашкан. Мына бул body. Ошонун ичиндеги, body'нын ичиндеги деп атабыз.
нерсени баскыч кылып бер .1 андан кийин сразу клик азыр иштебей калышы мүмкүн мыяка жазып турат окшойм пока что өткөндө да иштебей калган билесизби так мыяка эле жазып турайын пока что main.js'de өчүрүп турабыз временно ушул проблемасы jQuery'nin эмесиники да так клик бар мындайча айтканда басканда клик болосуң деп атабыз эми эмнеге клик болосуң сразу айтабыз биз сразу мынабул id'ге мынауга так чекбокска илештире турган бирдекелерди жасап алышыбыз керек мисалы эмнелер биз буга класс берип коюшубуз керек басканда иштеш үчүнчү класс буга чек деп койсок да болот проверка басканда иштейт мындай басканда чек болот да бизде чек деген класс бар дейбиз ошону басканда так өзү негизичи мына жерге да жазуу коюшуп койсок болот биздики азыр билинбей калыптыр показать пароль скрыть пароль деп мына жөн эле жазып коелу лейблдын ушунусу плюс да көрдүңүзбү лейблда сразу жазып кетсеңиз ham болот показать пароль так азыр буну бассак чыгат жанынан чыкты көрдүңүзбү ооба так показать пароль болот эми биз ушуну айтабыз бизде чек деген нерсе бар бизде точка чек деген орусча болуп калыптырбы так точка опять орусча точка чек деген демек классыбыз бар бизде эми ошол классыбызга функция ачып берип мындайча айтканда байлана турган бир нерсе ачып берип функция function менен ачылат билесиз function андан кийин скобка обязательно кийин ушу скобканы дагы иштете баштайбыз JavaScript'течи пока что иштетиштин кереги жок функция мынабул фигурный скобканын ичинде жазылат буну массив деп коет пока что ону сал эртерээк мына скобка деп тура берели биздин тил менен жаап берейин и сразу айтабыз циклга мындайча айтканда азыр цикл деген бул кайталануучу нерсе кыргызча которгондо айтабыз if деген команда бар если түшүнөсүздөр орусча балким знак доллара биздин немебиз азыркы убакта this деген команда бар бул мындайча айтканда селектор эмненин селектору бул мисалы үчүн эмне кызмат аткарат кайсыл убак this азыркы убакта this англисчада сөзсүз түрдө is менен колдонулат this is байкайсызбы кинолордо башкаларда this is деп айтылат is менен колдонулат и буга айтабыз проверка кылып бер биз наркыны басканда проверка кетиш керек кандай проверка атайын команда бар checkit деген checkit деген команда неме бар мындайча айтканда текшерүүчү checkit кылып бер если сен проверка кылганыңдан кийин биздин уже сразу сөздү улантасыз да мисалы үчүн беркиде деле токтоп калбайсызбы жөнсүз сүйлөп атканда биздин немебиз бар id'биз бар туурабы так биздин id'биз бар мындай ушул id'биз так id'биз id'ни хэштег менен коебуз ушул id'биз эгерде id'биздин атрибуту attribute деген бул атрибут мисалы үчүн атрибут деген эмне атрибутуна какой атрибут применяется дегенде мисалы үчүн какие атрибуты вы знаете деп суроолор бериши мүмкүн кийин атрибуттар булар мына тайптары тип атрибуттары мисалы үчүн атрибуты деп коет да мына бул атрибут name
мынабул атрибут класс. Значит, кана бардык ичиндеги кыла турган кызматтары. Атрибутубуздун и айтабыз эмнени, кандай атрибут. Эгерде бизде класс дагы бар да турабы, биз сразу айтабыз типи, type. Type'ыбыз эгерде паспорт болгон болсо текст болсун. Текст айттык. Так, азыр биз эмнеге бирдеке деп жазсак ачат. Ой, что-то айтпай калды. Так. Бизде бир жерде ката бар, скорее всего. Мен мынауны дагы jQuery иштебей калды экен, а? Так. jQuery иштеш керек эле, паспорт. Form password input. Так, form password input. Азыр биздин паспортубуз ушуда да, type password турабы? Так, буну толук бүтүрө берели пока что. Толук бүтүргөндөн кийин иштейт өзү негизи. Себеп биздики иштебей аткан себеби циклыбыз толук бүтө элек. Азыр ошон үчүн иштей элек да. Цикл бүтүш үчүн break болуш керек, же болбосо else if болуш керек. Ушу экөөнүн бирөөсү менен бүтөт. Азыр буну токтотуп турабыз. Мындайча айтканда, точка запятой. Анан айтабыз. Мындайча айтканда, циклды продолжай. Кантип продолжать этебиз? Дальше. Else дальше деген. Анан бизде дагы эле ушул нерсе бар. Кайра ордуна кайтарып кой. Так. Мындайча айтканда, паролубузду кайра паспорт кылып кой. Азыр иштей экен дейт. Так, паспорт. Так, паспорт кылып кой. Ну-ка. Так, интересно. Не уланбай тагы бул. Так. Label. Checkbox label. По-моему. ID бар. Улана турган, байлана турган ID-ни койдук. Placeholder бар. Так. Тип password ID бар. Дальше так, буда check, класс check. Точка check. Check'ти басканда болуш керек эле да, же буга да ID коюп коелубу. Так. Checkbox. Буга дагы, по-моему, ID коюшубуз керек. Же класс вроде бы жакшы эле. Но странно то, что иштебей атат. Бизде, по-моему, бир жерде ката бар. Мынабул дагы jQuery'ни албай коюптур. Көк болуп калыптыр. jQuery'ни албай жин кетип атат да, jQuery'ни башынан алат окшойбуз. Так, мындай кылып, мынабул жердеги jQuery'ни өчүрүп, и башынан jQuery'ни алайлы эле. Ушу jQuery'ни ошон үчүн колдонушпай калган да. Ушундай проблема боло бергенденчи. Так. Интернет не болду. Болду. Так, Ctrl-A, Ctrl-S. jQuery. Рабочий стол. Rock, individual. JS, jQuery, src, libs, jQuery. Сохранить. Так, вроде все. Эми башынан чакырып алайлык. Точка слэш src libs jQuery JS. Так. Ага, дагы иштебей атат. Странно. Мынаны башынан жазайлы. Скорее всего, мынаны башынан жазабыз. Опять проблема с jQuery. Так, ну-ка, знак доллара. Андай. Body. Так. Body bizde. Ну-ка, сейчас көреличи точка. On. Дагы jQuery'ни көрбөй атат бизде. Эми көрдүк окшойт, по-моему. Так, on. Click.
Клок болду. Клик болду. Так, клик. Бизде так кликтен кийин кайсыны именно клик кылганда? Бизде азыр мына показать пароль, ошондо чекти клик кылганда болот. Так. Ушуга дагы BEM технологиясы менен берели эле. Так, форма чек. Так, ошондо бул жерге бизде мынабул классыбызды басканда точка мындай и бизге сразу функция кылып бер. Так, function. Эми иштеди окшойт, по-моему. Бая көкмөк болуп калды беле? Эми кызара баштады. Так, функция кылып бер. Кандай функция? Бизде if обязательно if'тен кийин мындай и jQuery опять jQuery'ни чакырабыз. И бул жерге this деген команданы беребиз методдо. Эми иштеди. Точка. Бул обязательно is менен иштейт. Is метод. И буга айтабыз биз. Бизде так двоеточие check бар. Check проверка. Мындайча айтканда бул атрибуту check. Check проверка, проверяй. Биздин наракта басканыбызды текшерип турат да. Эми басып атабыз. Эми шуну баскан болсо бизге сразу jQuery'nin командасын бер. Так, командасы. Бизде обязательно неме бар? ID'биз бар, туурабы мына? Ушуну өзгөртүшүбүз керек да биз. Type password'ду. Так, пароль. Ооба, type password'ду өзгөртүшүбүз керек. Так. Бунун так, ID'си бар, класс менен кыскартылат. Так. И бунун атрибуту бар. Метод атрибутун. Бунун экти атрибуту бар. Биринчиси type. Type'ын мындайча айтканда type деген атрибутту бизге өзгөртүп бер. Кайсыга? Text экен. Если text паспорт болсо, текстке өзгөртүп бер. Болбосо точка запятой. Бизде сразу неме кетет? Else, если болбосо. Кайра мынаны кылып бер. Если болбосо, бизге кайра мынаны өзгөртүп бер. Атрибутун дагы паспортко өзгөртүп кой дейбиз. Так, атрибут паспорт. Так, ну-ка. Здесь иштеди, бардыгы иштеди. Вроде бы должен работать. Так. На. Иштеди, көрдүңүзбү? Азыр биз айттык. Бизде body бар, на body. Туурабы? Экти бодинин ортосунда. Анын ичинде басыла турган нерсе бар. На. Кайсыл басыла турган нерсе? Мынау классыбыз бар. Точнее, чек бар мынау. Классыбыз. Басылат да. Эми ушул басылганда мынага өдөөгөгө таасирин тийгиз деп айтабыз. Анын үчүн бизге проверка керек. This is деген проверка азыркы убакыт. Данный момент басканда, мынаны мисалы үчүн азыркы мынабул жок болсо, кичине туруп иштеши мүмкүн, иштебей коюшу мүмкүн, убакыт белгисиз болуп калат да. Мынабул убакыты точный белгилүү, азыркы убакыт, данный момент. Азыр не кылып койсоңуз болот, любой моментна. Жерде азыр айтылган. Не кылганы? Overload, мисалы үчүн контекст, бунун ичинде нелер гана жазылып кеткен, көрдүңүзбү? JavaScript жазганда ушинтип жазышыбыз керек эле. Биз const, jQuery static, selector, string, context, jQuery element, анан равно больше jQuery кылыпчы. Көрдүңүзбү? Ушунча кодду бизге $1 деген неме менен кичинертип берди. Ооба. Так, мынада дагы ошол. Так. И айтып атабыз. Текшергениңден кийин, если мынабул жердеги немебиз мынабыз. Типи текст болгон болсо, паспортко өзгөртүп бер деп туруп, если типи паспорт текст болгон болсо деп туруп айтабыз. Анда else биз аны немеге өзгөрттүк, паспортко.
И ошол эле учурда тескеринче. Мына азыр ошол иштеп атат. Көрдүңүзбү? Типин өзгөртүп атат. Кантип билсек болот бунун типин өзгөртүп атканын? Мисалы үчүн, мына ал жерде бизде бар, аз карап турсаңыз, мына жерден так body, body'нын ичинде form, form'нун ичинде бизде так мына бар экен примерно. Ну-ка. Так, бизде type text болуп турат. Көрүп атасызбы мынаны? Ооба. Эми мынаны азыр алсак, type password болуп өзгөртүп калды. Көрдүңүзбү? Өзгөрүп атат. Мындайча айтканда паролюбүздү өзгөртүп берип атат автоматически. Бул биринчи варианты. Эми биз башкача немеси менен жасап көрөбүз. Биз почти ушул эле нерсени, мындайча айтканда, так, мына кодду биз наракка алып коелук. Временный комментировать этип коелук, Комментируем и жаңы ачабыз. Жаңы скрипт ачабыз. Скрипт. Жаңы скриптке эми биз мына формасын комментировать этип коебуз. Жаңын ачабыз. Бизде азыр ошол эле учурда басыла турган атек менен кылсак дагы болот. Аны кантип кылабыз? Бизде мисалы үчүн примерно div бар, турабы? Так, класс password деген diffuse бар. Password. Bunun içinde input'umuz var bizim. Tak, input text type password kılaylı. Password. Bu başka variantı. Şunda ile paroldaki bırak başkaça variantı da. ID ID bizde. Mesela için sırası ID koyup koyuşumuz gerek. Buğa biz tak password input kılı özgürtüp koyalım. Input. Password input болду. Эми буга сразу placeholder коюп коебуз. Так, placeholder. Странно. Placeholder. Не болду? ID type placeholder чыгыш керек эле. Так, placeholder чыккысы келбейт атат. Так, name'ди берели, рамгатсын. Name'ге мисалы үчүн password кылып коелу. Password и placeholder. Так, ручной жазабызбы ошондо placeholder. Placeholder. Так. Введите пароль. Эми бизде мисалы үчүн бирдекеге байлаш керек да, бир баланы баскандан анан иштеш керек турабы? Жөн эле иштебейт да. Жөнөкөй сөз кылабыз. Атек менен мисалы үчүн басыла турган. Атек басылат го, билесизби? Атек менен. И буга мисалы үчүн сразу неме коюп коебуз, заглушка коюп коюшубуз керек. Буга мисалы үчүн показать пароль. Показать пароль. Показать пароль коюп койдук. Мына, басылат. Көрдүңүзбү, басыла турган болду. В принципе, бул жактын иши бүттү. Эми дагы так, кантип кайрылабыз үстүгө? Айтып туруңчу Кубат ака. Доллар менен чакырабыз. Доллар менен чакырабыз. Ага. Энди ана мен Body'ni айтабыз обязательно. Документ. One click кылабыз буга? Обязательно басыла турган болуш керек да бул. One click. Деп туруп, мына классты чакырып алабыз. Так, ошондо биздин кайсы классыбыз бар? Кайсы классыбызды чакырып алабыз? Мына үстүрөөк айтылдырган эле. Буга класс берелекпиз да биз. Ошондо биз буга класс беришибиз керек. Так, буга класс беребиз. Класс. Так, буга кантип класс берели? Буга мисалы үчүн password control кылып коелук, а? Так, control. Проверка password control дегендей. Password control. Буну алабыз. Так, обязательно точка менен чакырабыз. Болсом иштебей коет. Дальше эмне кылабыз, Кубатка? Эми функция коебуз да. Ага. Буну батканда функцияны беребиз.
Шуну басқанда Не кылабыз эми? Цикл иштетебизби? if Иштетебиз, Дагы не кылабыз ошондо? Дагы jQuery'ни чакырабыз. this is анан. This is уже иштебейт. İştebeyби? Иштетиштин кереги жок. Мисалы үчүн, биз азыр мындай секрет кылабыз. Жазуу өзгөрө турган. Биз азыр керек болсо, A tag'теги мына жазууну өзгөртүп коебуз. Так, мына чоң таңга менен оңдоп коеюн. Так, показать пароль. Ал жерде A tag'те жазуу турат, туурабы? Шуну башкача кылып коебуз, карап туруң. Кантип жасайбыз аны? Мисалы үчүн if туура эле ачылды. Биз бул жерге мындай кылабыз. If'тин ордуна биз this дагы болот, бирок this башкачараак болот. Азыр биз if'тин ордуна бизде ID бар. Password input деген турабы? Password input'ты алабыз, ID'ни. Так. Е коюлуп калды. Так. Password input'ты алабыз. Мына эмне болду? Так, адашып калдым, эми иштейт. Так, password input'ты алганыбыздан кийин айтабыз, атрибуту бар бунун, туурабы? Точка атрибуту бар. Атрибуту бар. Бунун кандай атрибуту бар? Куат экен. Бунун атрибуту нелери бар? Тайптары бар, туурабы? Биз айтабыз, бунун тайпы бар. Но бул жерден бир секрети бар, карап туруң. Биз тайпынан кийин сразу айтабыз. Бизге равно уже жаңылык. Так, password. Равно password болуш керек. Password да турабы биздеки. Типи равняется password. Значит, айтканда анын типи passwordко тең келет. Ошондой болгон болсо, деп атабыз. Эгерде passwordко тең келген болсо, дагы знакты олар, эми this иштейт. Ошол убакта эгерде равно password болгон болсо, this уже is иштебейт. Азыркы убакта биздин .html деген документибизди ачабыз. HTML и бул жерде бизде не деген жазуубуз бар. Бизде script парольго өзгөртүп бересиң деп айтабыз азыр. Показать пароль турат го. Шунун жазуусун өзгөртүп бер деп айтабыз. Карап туруң азыр. Script англисче кетип калды. Так, script пароль. Так. Негизи азыр иштеди. Көрдүңүзбү? Script пароль болуп калды. Биз целый жазууну алмаштырып койдук. Көрдүңүзбү ичиндегини? Ооба, показать пароль, script пароль болуп калды. Эми биз айтабыз. Бизде дагы так, жыгын калды. Так, бизде эми дагы не бар? Бизде эми точно бул показать пароль, script пароль жазуусу өзгөргөндө эмне кызмат аткарыш керек? Кызматынан жазышыбыз керек да, жөн эле атын жазууну өзгөртүп койгон болбойт да, туурабы? Ооба. Бизде ID'биз бар. Password input деген ушуну өзгөртүш керек. Так. ID, password input. Password input деген немени жөн эле неме кылбай, наракта script пароль, показать пароль иштей бербеш үчүн атрибутун иштетебиз. Бунун дагы атрибуту бар. Бунун атрибуту кандай? Буда как положено баягыны кайталайбыз. Type бар, туурабы? Бул типин эгерде неме кылганда текстке өзгөртөсүң. Текст. Дагы bundan кийин else иштеш керек. Else анын аркага кайтпай калды да кайра. Показать пароль, script пароль болбой калды, туурабы? Ошону кайтарышыбыз үчүн эми кийинки немени ачабыз. Мындайча айтканда улайбыз. Циклдычы. Биз дагы айтабыз. Если ошол маалда this ошол маалда HTML паролюбуз .html немебиз наракындай болуп турса, script пароль болуп турса, кайра бизге показать парольго кайтарасың деп. Алмаш керек только. Ошо показать пароль кайтканда не болуш керек бизде? Куат эке?
Нал нерсе болуш керек кайра. Туурабы? Паспортко өзгөртүш керек. Ушундай копировать алып, мынакка коебуз. Болгонун мынаны өзгөртүп коебуз. Так, паспорт. Так, кана показать пароль. Скрыть пароль. Показать пароль. Скрыть пароль. Көрдүңүзбү? Мына современный раген мына. Современный рагендин бул фантазияңыз менен ар нерсе кылса болот. Бул фантазия да. Болгону мына командаларды жатташ керек. Page to page деген немени жөнөтүрдүм го сизге, туурабы? Так. Page to page. Мынанын ичине кирип алып секең чукуласаңыз болот мына. JavaScript жөнүндө эмне кылат? Бизде мисалы үчүн бизде мынерден основном биз функцияларын иштетебиз, туурабы? Так. Эффект. Мисалы үчүн мынерде карта функции бар. Кимиси эмне кылган? Базовый функциялар, tag name не, мынерде событиялар не, мисалы үчүн работа бардыгы бар. Бизде основном мына замена элементов дагы бар. Вкладка замена элементов, добавление содержимого өзгөрткөн, билесизби, бай өзгөрткөн. Мына биз HTML-ды мына караң мына. Выбранного элемента каалагандай кылып өзгөртүп алсаң, заменяет все выбранных элементов на HTML деп атат, көрдүңүзбү? Ошол жердеги жазууну өзгөртүп коет деп атат мына. HTML деп туруп каалаган сөзүңүздү коюп койсоңуз болот мына. Параграф кылып туруп, керек болсо P-га өзгөртүп койсоңуз болот, азыркы A тегтичи. Мынерде примерлери бар, мисалы үчүн караң мына. Мынерде жазууларды өзгөртүп койсоңуз болот, башкача кылып койсоңуз болот. Даяр. Ушул page to page деген сайтка кириң. Азыр мен сизге эмени жөнөтөрөм. Ошол жерден секең окуп алсаңыз болот. Айдашыдылардычы. Так, жөнөттүм. Бунусу түшүнүктүү эле болдубу? Кичине түшүнүктүү болду, ооба. Так. Эми дагы бир вариантын кылып көрөлүк, Бунусу более современный вариант. Көп бунун варианттары. Так. Бул вариантын дагы токтотуп турабыз. Скрывать этип. Бизде эми көп сайттарда баягы көздү бассаңыз өзгөрөт, билесизби? Ооба, көздүн сүрөтү бар. Ошо көздүн сүрөтү бар. Сәл кыйыныраак бул. Бирок бул жасашыбыз керек. Көздү басканды өзгөртүшүбүз үчүн так, точка password кылабыз дагы. Password. Мобильный такой. Ооба. Беркиндей деле кылсаңыз болот. Айырмасы жок. Так, input. Уже жаттап алсаңыз керек, айтып турасызбы? Input. Лейблга урайбызбы? Password. Пока урабай турабыз. Password. Пока что урабай турабыз. Биз азыр жасайбыз буну. Бунун көп иштери бар. Буга уже как положено көп нерсе бар. ID улайбыз мисалы үчүн обязательно турабы? Буга баягы эле класстарды иштетебиз. Password. Input. Input. И буга сразу placeholder жазып коелук. Мына меники чыкпай калат го. Өзүм ручной жазат окшойт, ойлогом кетсин. Так. Placeholder жазбады атат окшойт. Введите пароль. Так, placeholder чыкты. Так, сразу name коюп коюшубуз керек обязательно. Койсок деле болот, койбосок деле болот. Так, name барабар. Буга пароль. Password кылып коелук. И сразу буга атек коюшубуз керек обязательно. Атек. Буну заглушка кылабыз. И атекке сразу эмне беребиз? Класс берип коюшубуз керек. Дагы баягы класс. Password control. Password. Буга эмне керешти деп койдуң, Заглушка ал жер. Болбосо басылып кетип башка жака кетип кала берет да. Аз көрөсүз го, мына примерно көрсөтүп берем. Так, password control. Control. Мисалы үчүн азыр мына примерно буга жазуу жазып коюшубуз керек. Жазуу жазаардан мурун бул пустой тура берсин пока что. Биз азыр коюшубуз керек. Пока что буну койдук. Буну коюп алганыбыздан кийин эми точно так. CSS'ибиz бар, CSS'тен кылсак билем кетсин, CSS'тен өзүнөн кыла берелик. CSS'те бизде .password бар. .password.
Так, сигурный скобка. Бізде паспортқа сразу position relative беріп қойышымыз керек. Так, бұл жақтарын білесіз да? Примерно тест қылып көтерейік. Паспорт бізде дағы не өзі бар? Өзі үшін мұндайлы қылып алсам болады әлі. Так. Мынаның бардығын выделить етіп тұрып. Трактор. Бар екен, трактор. Бұл жерден ставить қылып қоямыз. Үшінші неме өзі бар екен өзі. Паспорт контроль мәлі неме бар екен. Так. Бұға position absolute. Position relative точнее. И бұға кейінкіге. Бұға position absolute береміз, нарқаға байланды да уже. Absolute беріп тұрып, бұға сразу так. Топ примерно қанша қылсақ 11 пиксель қылалық. И left, right өлі 6 пиксель қылалық. Пока что ештеңе шықпайды. Display inline block қылып қойышымыз керек. Себеп ATEX строчный да. Мында жатқанда блочный қылып алышымыз керек. Почти өзгертіп ше. Так, width'ді где-то 20 қылабыз и плюс height'ті где-то 20 қылабыз. И 200 болып кетті. Так, Ctrl-S. И бізге неме қылышымыз керек. Так, нерден көздің сүретін алышымыз керек, әуа. View. Так. Так, показать пароль, скрыть пароль в латок шейза. Класс какой. Так. Ага. Примерно мынаны сохранить етіп алалық. Сохранить картинку. Загрузкаға. И бұл жерден сразу имеджді ашып алабыз. Имеджді таштап алабыз. Нарқасы бар оқшайды. Нарқасы жоқ екен, шunu сохранить етіп алабыз. Сохранить картинку. Так. Шунun арқасы жоқ екен, амач. Триктің арқасы бар екен. Триктің арқасын жоғынан алышымыз керек та. Арқасы жоғынан. Жерушіне жасайлық. Так, мынаны алайлық. Сохранить картинку. Мұнда арқасы жоқ екен жақсы. Так, бұны сразу өзгертіп қоямыз. View қылып. Так. View қылып қоялық. Шында глаза қандай қылып қылып. View. Так. View. Бар. И бұныкі. Бұныкі VF-тің башқаша саңғылшы өзгерек. Так, бұға тире no VF қылып қойылық. Şimdi копировать етіп алып жазуны VF-ті. Үсті VF болсын. Так, бұл VF болсын. Так, şimdi екотен дайыр бұл алынды. Сөйт өз кішін оқшышпай қалды, ничего страшного. Так, эми ошоларды қоябыз. Background. URL. Так, точка слэш. Так, AMG. Біріншісін VF қылып қоялық, а? Показать. Ну-ка. Немене қылымау. Так, интересно, не шықпайды. Ну-ка. Менің көзім шықпай қалып өпті қозатта. Бұға қанша екен. Так. 0 repeat қылып қойылды чықына. Так, неге шықпайды, интересно.
Бұл жерден көрініп отады вроде, а? Мынақта ham көрінбей қалды. Так, ну-ка. Так. История. Показать, закрыть. Перекиндай болады ұқсайсыз. Так. Сохранить. Сохранить. Бұндай отады екен, а? Так. Ну-ка, бұл бір. И бұл екі. Так, VF-ті көріш керек елек, что-то көрбей етеді. Ну-ка. Ну, репитті қалтырайлдағы, бұны қылайлы. Background size берет оқшайыз. Так. Точка, слэш. Точка, слэш. Желімді қысақ, SRC, IMG. Бұл чаға өкен? Не әлі олды шықпайды. Так. Ясненько. Жақтан бересің, да? Нақтан беріп қойылық ба? Так, бұнда басыла тұрған болш керекті, өлемгі тымдан сіне береді онда. IMG. Точка, слэш, SRC. Так, IMG. VF. Байтан бері мияқтан шығып отқан ұқшайтылы біздің немелеріміз, Шында мыналарға position relative болғаны менен бұлар қайда жайғашқан деген сұрақ. Так. Password. Бұға размер with кіретті бір 200 плюс height кіретті 200 беріп қойылды. И сразу border беріп қойылық. Border 1 px. Так, solid. Red. Границасы. Так, бұның границасы ғой жерде шығып жатады. Мынау жазу слишком чоң болып кетіп тұр, басыла тұрам бірақ мына. Интересно. Background сайт шығыш керегілі башқа сурет қойып көрелікші. Размер кішіне олған жүн шықпай тау екен. Так. Размерді өлі әмгетін 200-ден қойып көрелік. Так, мынау изображенияны уақытылы өчіп тұрайлық. Мерлі чеп қалды. Мұның размерін кішінер түшіміз керек екен, значит. Ясненько. Мұның размеріні мұндағы сақ. Так, 0. Ну-ка, нет. Бұға left. Андан кейін top. Так, 100%. 100%. Ем шықты мына. Так, бұны ем кішінер түшіміз керек. Кіретті 20. Ну-ка, ана. Шықты да тұрау. Оға. Так, беркіне жүріп қояды көміз шында. Атектің беркісі өчіп көтті ғой. Ну, временно өчіп қояыз. Так, бұл шықты. Ем бұны сектің жайғаштырышуыз керек. Left top менен. Так, примерно топ-ту кіретті қанша қысақ? 8 пиксель қылып көрелікші. Аха.
0 0 0 болот экен да, туурабы? Же 2 пиксель кылып коелук. Болот. И так, мынаны дагы пока 0. 6 эмес, онда где-то 10. Так, 15. 20 болот окшойт. 20. 25 примерно. 30 кылып коелук. Болот. Туурабы? Яка кирди. Так, где-то 30 кылдык. Болду. Эми биз буга неме кошуп коебуз. Так, бул бүттү. Биз азыр так аркага класс кошо турган кылабыз да. Password control. Буга класс кошулсун. Так. VF деген класс кошулсун кылабыз. Так. Буга так background. Так, биз ошондо 45. Биз ошондо мынасына алат экенбиз да. 33-ün аягы. Так. 33. Так, примерно болду. Бардыгын даярдап алдык. Эми азыр пока бассак иштеке иштебейт. Иштеке иштебейт. Буну иштетиш үчүн кайра дагы скрипт ачабыз. Скрипт. И буга мыналарды копируйт этип алып койсом боло берет негизи. Так, биздики деле password control да турабы. Аны примерно мерге чейин копируйт этип алайын. Хотя 0ден жазышыбыз керек, дагы бир эмес скобкалары болбой калып. Ага. Так, буну сразу знак доллара. Андан кийин мондай. И сразу мынтип жазабыз. Body. Body'nin içinde. Так, body'nin içinde. Точка one click. One. Так, click. Нени жазабыз дагы кот эке? One click'ten кийинби? Password control деп жазабыз. Туурабы? Ошону басканда иштеш керек да. Так, password control. Бирок бизде эмнеде точкасы жок. Болуп калыптыр. Точка коюп коебуз обязательно. И будан кийин функция иштеп бериш керек. Туурабы бизге? Функция. Так, функцияда. Эми бизде жазабыз. Мындайча айтканда, үстүдөгүнү копируйт этип алсак деле боло берет. Өзү if нолдерге чейин примерно. Так. И bunun өзгөртүп коебуз кичине. Бизде type password input. Password control. Password input. Password input'ta өзгөртүш керек password input'убузду, туурабы? Attribute type password өзгөртүш керек. Болгону эми биз мыналарын алып коюшубуз керек да, лишнийлерин. Бу жерден так, this тура берсин, HTML болбойт. Жаңы нерсе болот эми. Биз класс коштуруп алышыбыз керек. Так, бул жерге add class деген бар. Жаңы команда. Көрдүңүзбү? Add class, добавить класс. Значит, айтканда класс кошуп берет. Баягы EF деген класс кошуп берсин. Билесизби, баягы бургер меню жасаганда эми класс toggle класс эле го. Бул add class. Так, password input'тан атрибутун text кылып өзгөртүп бер дейбиз. Андан кийин else. То же самое, мындайча айтканда, null копируйт этип наркын эле өзгөртүп коебуз. Аны password кылып өзгөртүп коебуз. Так, Ctrl S. Ну-ка. Ага, бул иштеп атат, бирок наркы алмашпай атат. Интересно. Так.
Анын классын койбодук го. Класс. Так, классы коюлуш керек эле. Класс турат да. Так, паспорт контрол деген класс. Мындай кылышыбыз керек да. Так, Ctrl S. Мына. И классты кошуп, мындай кылышыбыз керек экен. Null add class тура эмес деп атат. Бизде класс кошуп коюп, ошончо кайтарбай коёт. Toggle классты иштеткенибиз оң. Современный ушул. И эми кайтты мына. Көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Ана, бул биринчи вариант. Буну негизи ортого түшүрүп аяк кылып койсоңуз боло берет, билесизби? Паспорттун ичинде. Так, display flags там. Так, justify content center. И align items center. Так, наркын түздөп коюшубуз керек. Топ. Где-то 200. Вот окшойбуз. Уху. 50 деп коелу. 100 экен сиз айткандай. Даже 80 окшойт. 90 эле амбет. Бул вариант дагы жакты? Так. Ушул нерсенин бардыгын без JavaScript кылышты көрсөтүп берейинби? Неме jQuery жок. Оям бар. Азыр истинный, оригинальный JavaScript кирет, караңыздар. Так, биз точно main.js-ди кошобуз. Так, эң түгүнө коюп коеюн. Script. Так, src. Уже неме керек эмес да, так, .slash jQuery немеси жок, иштесе керек эми. JS main.js. Так, main.js-ди ачабыз. Main.js-те бизде азыркы нерсени жасаш үчүн, мындайча айтканда, биздин аркын өчүрө элекпиз, туурабы? Бизде кичине өзгөрүүлөр керек. Бизде мисалы үчүн азыр мына бул жерде, так, обязательно type калат. Placeholder input булар кала берсин. Класс и биз мынага класс неме кошушубуз керек. JavaScript'in өзүнүн командасынчы. Так, буга кандай команда кошобуз? Буга on click ушака кошулат уже. Көрдүңүзбү? На. Биз прямо ушул жака on click кошобуз. Буга кайсы командаларды беребиз? Буга уже сразу return возвращает. On click эмнени кайтарат? Сразу айтабыз show. Так, нижнее подчеркивание, мисалы үчүн show hide кылып коелу. Просмотр, да? Бул жерде өзүбүз неме берип атабыз, типа класс. Show hide password. Биз буга мындайча айтканда JavaScript'in өзүнүн немножко классын берип койдук. И бул жерге так, this деген команда ушул жака жазылат. Так. Көрдүңүзбү? Бул жак уже башкачараак экен. Бул жак уже бүттү. Негизи основной жазылды. Эми on click'тин основной жазып бүткөндөн кийин сразу function кетет. Function. Биз уже сразу function'дан кайсыл функция кетет? Биз мына функциянын атын жазып койдук уже, көрдүңүзбү? Ушул функцияны алабыз. Биз ушул функциясын алдык. Мунун мындайча айтканда керектүүсүн. Эми буга айтабыз. Target деген команда бар өзүнүн. Target. Так. Target деген өзүнүн командасы бар. И фигурный скобка башталды. Бул жерге биз биринчи переменный так const берсек болот.
const input input'ты чакырабыз да биз. Const input ikkita nima bo'lib ketdi. Input barobar. Обязательно barobar qilib olishimiz kerak. Input nega равняется? Документ. Документте да ол нарақта турабы. Biz body дебейбиз да. И айтабыз сразу get element by id деген бар bu yerде. Так, ана by id. Мына сразу шықты, биринчи бекет. Get element by id. ID койгонбуз гана аркага. И сразу ошол ID-ни чакырабыз. ID-нин аты эмне эле? Так, password input эле, input. Но бул жерге уже баягындай неме койбойбуз да, сразу эле айтып атабыз. Баягы наркыда хэштег коюп аттык эле решетка. Уже буда койбойбуз. Так, точка запятой. Эми буга айтабыз, уже цикл кетет мына. If уже нак JavaScript'in чистый өзүнүн циклы кетти. Bunun циклында input, если input, так, input, если input get by id, так, get element, так, ну-ка get атрибут эле кылып коюлуп жатат. Get атрибут эле кылып турайлы майли. Get атрибуту, точнее кандай атрибуту бар анын? Type бар, тура? Type деген атрибуту. Буда дагы сразу равно password болсо, password, то бизге небольшой функция жасап берер. Кандай функция? Бизге target, так, точка class list. Class list ошо демесин алабыз. Class list буда jQuery-никин алып алдык. Class, так, class list, так, что-то мынау меникин укпай атат. Class list майли. Add, добавь. JavaScript'in жакшы жеричи, жок болсо эми өзүң кошуп кете бересиң жаңы нерсеничи. VF деген класс кошуп бер дейбиз. VF. Class list target VF деген классты кошуп бер деп атабыз. Так, Ctrl S пока что. И бул бүткөндөн кийин input дагы input'убуздун точка уже set деген команда бар. Set деген билесиз да. Мындайча айтканда комплексный бардыгы деген. Set атрибут деген бар. Закажите set деп ресторанда деле айтат го. Set баягы суши пушилерди. Полный type'тагыларды типин бизге мындайча айтканда ошол эме ID-биз бар жерде типин мындайча айтканда текст кылып бер. Текст кылып берди. Бизге type'ынчы. Почти. Эми уже точка запятой и то же самое неме кетет. Else. Так, бул жерге так, target. Опять target. Точка class list. Уже class list менен, да, class list. Remove. Удали. Өчүр. Remove. Ошол классты кайра өчүрөсүң. Кайсыл классты? Bizde эмне деген класс бар эле? VF деген класс бар эле, туурабы? Ошол классты өчүрөсүң. Аны өчүргөндө биздин input'убуз, так, точка set, set атрибутубуз, типин, так, type, өзгөртсүн на passwordко. Так, password. В принципе болду. Эми бул жерге болгону немени функцияны токтотуп түгөтүп коюшубуз керек. Кандай түгөтөбүз? Возвращается, return, false. Всё. Бүттү. Точка S. Ctrl S. Эми азыр мен берки эскисин удалить эттимби? Примерно ана. Так.
Көрдіңіз бе? Мхм. Қайсынысы оңай екен? Наулбы же jQuery'нікі бе? Şu ahırısı oңайырақ да, JavaScript'тікі оңайырақ екен. О. Неге? Азыр jQuery'нікін алып келем азыр. Примерге сізге. Так. Мына jQuery'нікі. Мынау қысқарақ болады баяғы, вот екен. Салыстырмалы мынаға қарағанда. Zaman da. Так, мынаны Үйренмеген кезде зғыды мені таңдайды. Азыр Так. JavaScript'teki жақсы жері біреуім ашып көрмейді да, көрдіңіз бе? Ова да. ID жоқ, башқа баш орылары жоқ. Просто мына мынаны қосышыңыз керек та уже. Просто мынауда аны қошпай тұрып нерге жазасың аны. А мынада сыра JavaScript'ті өзіне қосышыңа тура келеді да. Ашыққан іздегенде аман шағылды соңайрақ деймін да. Ашыққа болмайды тағы да бұл JavaScript'те. Бая көрдіңіз ғой, мыналар шықпай қалса ем шығарып жүрдім. Ошон үчүн JavaScript да, программированиядачы. Так. Суроолор барбы? Пока жоқ, бұл видеоны мен 2-3 жолы көріп қайталап. Программированияда сәкен киргизип атамы? Сәкен. Сразу киргизип жүрсөм, качып кел. Бекназар окуайлы коюнчу деп. Чын да? Ошого да тез киргизбей атам, пока что сәкен киргизсем. JavaScript негизи ушундай эле болот, өтө кыйын эле эмес. JavaScript жақсы бирок. Функциялары көбірек. Жоқ нәрселер пайда қылсақ болады екен. Ооба. Текст өзгөртүп койду, көрдүңүзбү? Ооба, ошолор жақсы да. Ал .html'ди алып туруп, барлык нерсесин өзгөртүп койсоңуз болот ал жерде. Кээбиркилер сайтты исправление кылып оңдойт го. Наракты чукулап отурбай эле ушундай кичинекей скрипт жазат дагы ошо менен оңдоп коет да. Ашыққасын өзің таптапты. Ооба. Ошентип адресин эле көрсөтүп коет. Мынанын ичинде мындай нерсе бар депчи. Ошол нерсени мага мындай кылып оңдоп бер деп эле коет, болду. Ошон үчүн скрипт да, куат эке скрипт ошон үчүн чыккан. Бул кичинекей мини программалар. Жашоону мындайча айтканда жеңилдетип, программисттерди, сайттарыбызды күчтүү кылды. Кинолордо пародорун табат го, издеп. Ошону дагы ушинтип жазсаңыз болот. Мындай сайт бар. Сайтка киргизип туруп мына скриптти старт десеңиз өзү подбор кыла баштайт. Анан бүгүн дагы сизге жаңы неме, записти токтотуп коеюн. Так.